жарты кайрылуу болсун. Өзбекстандын чегарачылары аткан октон 2 кыргызстандык жаран каза болду. Жалалабад Камчыбек Ташиев 11 класстын окуучуларына ачык сабак өттү. Чакалап өрттү өчүрүп, Пакистанда тик учак кулап 5 адам каза болду. Бишкек Ала Тоо аянтында 31 август күнү адамдар таштанды таштабаган деп видео тартканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Өзбек чегарачылары аткан октон Кыргызстандын 2 жараны каза болду. Өзбек чегарачылары чегарада Кыргызстандын 2 жаранына ок атты. УКМКнын чегара кызматынын басма сөз кызматы билдиргендей, 25 августта укук коргоо органдарына Чаткал районундагы Айгыр Жал айылынын 2 тургуну тайынсыз жоголгону тууралуу арыз түшкөн. Экөө тең Кыргыз Республикасынын жарандары. 28 августта чегара боюнча жумушчу жолугуш өтүп, Өзбек тараптын өкүлдөрү 15 августта Өзбекстандын аймагында Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандын чегаралары кошулган жерде өзбек чегарачылары 2 белгисиз жаранды тапканын билдиришкен. Өзбек тараптын маалыматы боюнча алар кармоо учурунда баш ийбегендиктен чегарачылар курал колдонушкан. Анын кесепетинен 2 жаран тең оор жаракат алган. Дайынсыз жоголгон кыргызстандык жарандардын туугандары 31 августта Өзбекстанга барып аларды таанышкан. 1 сентябрда Баймак көзөмөл пункт аркылуу Кыргызстандын 2 жаранынын сөөгү кыргыз тарапка өткөрүлүп берилди. Алар экспертиза жүргүзүү үчүн Кербен шаарына жеткирилген. Кыргызстан менен Өзбекстандын чегара ведомстволорунун башчылары 2 сентябрдан баштап биргелешкен териштирүү жүргүзүүнү макулдашты. Мындан тышкары Өзбек тарап каза болгон жарандардын 3 жылкысын жана чатырын Кыргызстанга өткөрүп берүүгө даяр экенин билдирди. УКМКнын чегара кызматы бул окуяга терең тынчсыздануусун билдирет. Жарандарыбыздын өлүмүнүн жагдайлары боюнча ар тараптуу иликтөө жүргүзүлүп жатат. Анын жыйынтыгы коомчулукка жеткирилет деп белгилешти чегара кызматынан. Булак бара келди. Нарын шаары чаңга чуулганып, тургундар жол курулушуна нааразы болушууда. Нарын шаарында жүрүп жаткан ири жол курулуш иштери көчөлөрдү чаң менен ылайга айлантып, тургундарга чоң түйшүк жаратууда. Жергиликтүү тургундардын айтымында жаңы окуу жылы башталганы менен ата-энелер балдарынын саламаттыгына тынчсызданып жатышат. Карлардын да нааразычылыгы күчөгөн. Алардын айтымына караганда күн сайын чаң менен дем алуу мүмкүн болбой калды. Курулуш компаниясынан жана жооптуу мекемелерден тазалыкты камсыз кылууну жана көчөлөрдүн өтө чаңдашып кетишине жол бербөөнү талап кылышууда. Бул маселе боюнча Нарын шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Нурзада Мукашева төмөнкүлөргө токтолду. Компания подрядчы иш башталган күндөн тарта жолго суу чачып туруу боюнча эскертүү алган. Нормативдерге ылайык алар жолду үзгүлтүксүз сугарып турушу керек. Учурдан Таза Нарын ишканасы муну күнүнө 3 жолу жүргүзүүдө. Бүгүн эл көп болгондуктан иш таң эрте башталды. Мэрия көзөмөлдү күчөтүп, компанияга бул талапты так аткарууну кайрадан тапшырды, деди ал. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Сизерге тарбиялык сабак өтөм. Так. Класс журнал барбы? 11-A класс. Канча бала келген бул жерде? 38 окуучу. 38 окуучу. Ташиев Жалалабад шаарындагы 11 класстын окуучуларына ачык сабак өттү. УКМК төрагасы Сатыбалды Давлетов атындагы номер 14-мектептин жаңы имаратынын ачылыш аземине катышып, андан соң бүтүрүүчү класска тарбиялык саат өткөн. Анда Ташиев балдарды биринчи кезекте жакшылап билим алууга чакырган. Эмдиги жылы окууну бүткөндө негизи маселе турмушка болгон даярдыгыңар. Ал билим жана тарбия менен аныкталат. Билимдүү
Болбосоңор азыркы заманда дароо билинип, коомдо бөлүнүп каласыңар. Ошондуктан жакшы окуп тил үйрөнгүлө. Азыр замандын талабы башка. Силерден көп нерсени күтөбүз. Мен 11 балалуу үй бүлөдө тарбияланган баламын. Атам дыйкан болгон, ага сыймыктанам. Быйылкы жылды жакшылап колдонуп, мамлекеттин патриоту болгула деген УКМК төрагасы. Пакистанда тек учак кырсыгынан 5 адам каза болду. Пакистандын Гилгит-Бальтистан аймагында тек учак кырсыкка учурап, алгачкы маалыматтарга караганда 5 адам каза болду. Бул тууралуу Даун басылмасы билдирди. Гилгит-Бальтистан өкмөтүнүн өкүлү Файзуллах Фарак кырсык Чилаш шаарчасында болгонун белгилеген. Бөлүм башчысы Абдул Хамиддин айтымында, аймактык бийликке таандык тек учак жаңы тилге ээ конуу аракетин жасаган учурда кырсыкка кабылган. Окуя болгон жерге полиция жана издөө куткаруу кызматтары жөнөтүлгөн. Кырсыктын себеби тууралуу так маалымат айтыла элек, бирок айрым расмийлер аны техникалык мүчүлүштүк менен байланыштырууда. Канчасы таптаза экен. Таптаза. Карап коюңуз. Майрамдан кийин Борбордук аянтта дээрлик таштанды болгон эмес. Бишкек шаарында 31 август эгемендик күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш-чарадан кийин Борбордук аянтта дээрлик таштанды калган эмес. Шаар тургундары жана майрамга катышкан коноктор аянтты таза кармоо үчүн жоопкерчиликтүү мамиле кылганы байкалган. Шаардык коммуналдык кызматтар майрамга чейин аянттарды даярдап, майрамдан кийин тазалоо иштерин жүргүзүүгө даяр турушкан. Алардын тез арада ишке кириши жана калктын өз ара аракеттешүүсү майрам аянттарын таза сактоого өбөлгө түздү. Бул көрүнүш шаар тургундары арасында кубанычтуу кабыл алынып, Бишкектин майрамдык аянттарынын кооздугу жана тазалыгы тууралуу оң пикирлер көп айтылды. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду басуулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Сіздерге тарбиялық сағат өтем. Так. Классын журнал бар мı? 11. класс. Қанша бала келген бұл жерде? Bizde 38 okuyucu. 38 okuyucu ekan. Turmuşunuzlardan çoğun yol katlanasızlar. Eğimi, şartlıklı okul yılında mektep üçün dağın, özgür üçünlerin en gerekli yıl olmalı da. Şartlıklı 11. klas okuyanlarda жақсылап оқушыңар керек, тәрбие алышыңар керек, білім алышыңар керек. Енді сіздер барлығыңыз жоғайып қалдыңар, ең жашыңар кімің серді еді? Қол көтеріп ше бұл, кішінекей. Қаншадасың? 15 yaşındasın. 15 yaşında 11'e çıkıp okudasın. Emniye mi olup kaldı? 5 yaşıma vardı. 5 yaşına vardı. Atak bu yerdekiler vardı. 16-17 yaşındasın var ha? Уже çoğayıp kaldın abi. Emni bu yaşta Endi yıl okudu bütkönünden keyin negizgi mesele bu sizlerden turmuş bolgon daярдыгына. Turmuş bolgon daярдык эмне аныкталат? Бул негизинен биринчи билим менен, экинчи тарбия менен. Билимдүү болбосоңор, азыркы заманда, айрыкча азыркы заманда, мурдагы замандарда biraz билинбей калып кете берет эле. Азыркы заманда билимсиз адам сразу билинип калат. Bilimsiz adam koğumdan bölünüp kalır. Bilimsiz adam erken dünyonu kıdırıp bilim izlep, ya olmasa ilim izlep çalmaya kalır. Oşunduktan yaşlılık olur. Bilimli Kançası taptaza eкен.
таптаза. Карап коюңуз. Карап коюңуз, таптаза экен. Тазалыктын балдары азыр мойка менен дагы бир сыйра жуйт. Бирок баягы майрамдарга караганда таптаза болуп калды. Элестеп коюңуз, бул менин оюнча элдин маданият өсүшү, билбейм, балким эл ошол ан сезими ойготуп, ошого